Ош шаарынын мэри болуп дайындалышыңыз менен Ош шаар кеңешинин депутаттарынын атынан сиздерди куттуктап кетүүгө уруксат этебиз. Башталсын деген депутаттар добуш менен коюңуздар. Ош шаар кеңешинин кезектеги 5-сессиясын баштоо үчүн кыркалпы макул беле башы Турбаев Жеңишбек Шаматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу жетекчилер, урматтуу Болот Талайбекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу жетекчилер, урматтуу президентибиз Садыр Тургунжоевичтин тапшырмасы менен Ош шаарына ички жолдорду оңдоо боюнча 2 миллиард сом бөлгөнүлдү. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, атайын техника алуу боюнча бүгүн либо эртең 500 миллион сом берилет. Депутаттык кызматтын абдан жакшы билем. Силердин эти наказы бар. Ошо наказдарды дагы силердин сөзүңөр мындай туруп болбош үчүн силер менен чогуу кыз бийликте элдин жашоо шартын өзгөртүш үчүн болгон күч аракетибизди билимибизди жумшайлы. Ошол наказдарыңыздарды бизге чогуу аткарып. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат, урматтуу депутаттар, мен сиздерди сыйлайм, урматтайм. Силер менен чогуу иштегенге аракет кылам. Рахмат жок. Республикадан 2,5 миллиард акча келип атабыз. Шаарда биз негизги көйгөй жол кырындарын чечүү үчүн ички жолдорду ачышыбыз керек. Ушул жол маселесин чечип берсеңиз, шаардыктарга бир ыңгайлуу шарт түзүлөт. Барлык депутаттар ошо колдоп атат. Сиз ушу жергиликтүү кеңештин, шаардык кеңештин депутаттары менен чогуу иш алып барам деп, ар бир кетинде элден шайланган мындай сыйлап урматтап, ордуна чоң окуялар иштеп, ишиңизге ийгиликтер болсун. Ушул шаардык кеңешке 35 миллион акча бөлүп бергенибиз, подиумга чоң артисттер келет. Атырын аймагын жеке арендаға транспорт барбай атат. УМС канча жер арендаға берип атат, канча жер сатылып атат, баардыгын өтүнүшүңүз керек. Андан башка Сиздер ушул көйгөйдү айтпасаңдар, билбейм. Баары жазып алып. Азыр айткан көйгөйүңөр силердин көйгөй эмес, алчы. Баары биздин жумуш, мэриянын жумушу. Биз жасашыбыз керек ал жумуштардычы. Урматтуу депутаттар, колдоп тургуздан, Кудайым буйрса, баардык маселени чечебиз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Экинчи маселе толугу менен өттү. Рахмат жок.